Ошентип, ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү эс алуу күнүбүздүн мыкты маанай менен уланып жаткандыгы көрүп турат. Себеп дегенде бизде дагы да болсо жылдыздуу конокторубуз эфир жаркытып келип отурат. Албетте эс алуу күндө бизге жакшы бир маанай тартуулайын деп келип турган өзгөчө таланттуу агаларыбыз, биздин сыймыктанарлык агаларыбыздын катар толуктан агаларыбыз келип отурат. Албетте Туматаев Бакыт агайыбыз жана ошондой эле Ажумидинов Кадыр агайыбыз келип отурат. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Саламатчылык. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таңыңар менен ардактуу жалпы көрүүчүлөр, ушул Пирамида каналынын кызматкерлери. Таң атпай мына уйкуңарды ачып, өзүңөрдүн уйкуңарды эле ачпастан жалпы калайык журт кыргыз элибиздин жарпын жазып жагымдуу маанай калып аткан силерге салам айталы. Жалпы эл журтубузга салам айталы. Кутман таңыңыздар менен дейли. Хош келипсиздер агайлар. Негизи биринчи адам менен жолукканда маанайын сураган бул өтө сонун нерсе экен. Маанай жакшыбы? Жакшы, Кудай. Себеби маанай жакшы болсо, бүгүнкү эфирибиз ошондой жакшы болот. Албетте, аккордеонду өзгөчө кучактап көтөрүп, буну өзүңүздүн жаныңызда жакшы көрүп, сүйүп көтөрүп жүрөсүздөр. Негизи эле агайдан баштайлы, агай. Аккордеонго аралашып, ойноп баштаганыңызга, чыгармачылыкка аралашып баштаганыңызга канча жылдын жүзү болду? Канча жашыңыздан баштагансыз? Мен аккордеонду Токмокко келип үйрөндүм. Ага чейин Гүлдө иштедим, анда гитара чечебиз. Токмокко келип анан жакшы ушу окуп, аккордеонду уже жакшыктан үйрөндүк да, нотасы менен эметип. 30 жылдын тегереги болду. Демек, музыкалык окуу жайды кайсы жактан аяктагансыз? Токтоктон, мындай техникадан. Ал эми Бактагай, Кадырга айтсаңыз, сиз эмнеси менен баалап жакшы көрүп калып, аккордеонго кызыгып калдыңыз? Мен бул жел кыяк дейт эмеспи кыргызда, жел кыяк деп бул негизи бала кезден ушу чыгармачылык дүйнөгө абдан кызыкчумун. Анан мен өзүм ошол Токмок шаарына маданият техникум окууга тапшырып калдым. Ошол жактан анан бирок мен окуганым орус улуттук аспаптарын окугам, домбура, плектр деген аспапта. Бирок аккордеонду ошонун ичинде эле ошону менен кошо өздөштүрдүм. Бул эми кыргыздын экинчи аспабы. Мунсуз тойду өтпөйт, жакшылыктар, концерттер баардыгы ушунун ичинде, ошон үчүн кызыгып үйрөнүп ойноп жүрөбүзбү садай. Демек, мен байкашымча аккордеондун коштоосунда өзгөчө кыргыз элибиздин жакшылыктарын да өзгөчө кызмат кылып, деги эле жакшы инсандардын жанында жакшы маанайга тартуулап жел кыякта деген өзгөчө чыгармалар аткарып келесиздер. Келесиздер, анда эмесе бисмилла деп туруп эле эфирдин башталышында сиздер менен бир жандуу үн менен аккордеон коштоолор шаңдуу үн менен баштабайлыбы? Кайсылардан баштайлы? Кайсы чыгармалар? Баракелден улуудан мурун сөз баштабайт дейт. Бакта. Мен эми Жолдошбек Мамажановдун Элестер дегенден ардап дейин. Uzatып бара жатып, ачпочудай ар бир сырды ичке катып, күтөмүн сени мен, күттүрбөй келичисең, ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен. Sağındım seni men. Biz yürügen aylı tünder artta kaldı. Biz üzgün cipar güller yazda kaldı. Kütömün seni men, küttürübey gelişisen, arjıl kütüp joldoruңду sağındım seni men, sağındım seni men.
ачпочудай ар бир сырды ичке катып күтөмүн сени мен күттүрбөй келичи сен ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен сагындым seni men sağındım seni men. Ay barakelli. Başlaganda sağınan degенден баштадым. Негизи сагынычка бай инсандардын катары толуп кеттик. Негизи айта кетели, ар бир чыгарманы аткарарда ошол чыгарма менен өзүн сезиш керек, ошону ырдаганда өзүңө жагыш керек деген нерсе барбы? Мисалы, айтсаңыз, сиз чыгарманы тандаганда эмнеси менен тандайсыз? Оонунанбы же сөзүнөнбү дегеле? Биз эми көңүлгө жаккан ырларды ырдап келебиз. Көбүнчө шаңдуу ырга. Шаңдуу да ырдайбыз, эми колдон келишинче өзүбүздүн табитибизге жараша ырларды ырдайбыз. Жакшы, негизи жан дүйнөнүн азыгы музыка деп коет. Музыка менен сиздер жан дүйнөңүздү азыктандырып, багып келесиздер, таптап келесиздер дегенде. Талантты таптап өстүргөндөн соң ал өзүнүн жемишин бере баштайт дейт. Мисалы, алгачкы жолу аккордеон үйрөнгөндө кандай кыйынчылыктар болду эле, кандай нерселер менен эсте калды эле. Балким клавиш ойногондо кыйын жарататтыр ошол учурларда. Негизи эле үйрөнгөндө кандай кызыктуу учурлар, окуялар эсте калган? Эми муну үйрөнгөндө баягы ар бир үйдө эле чыгармачыл музыканттар да айтат го. Тиги эшикке чыгып же үйдүн артына барып ойночу дегендей. Ошондой көптөгөн түйшүктөргө кабылабыз. Эми бул көптөгөн талапты, эмгекти талап кылат эмеспи? Муну менен ойногондо дагы жаныңдагылардын кулак мээзин кожурун ойноп коесуң, башында ойногондочу билбейсиң да каякты басып, каякты ойношуңду билбейсиң. Көп кишинин жинине тийген күндөр болгон. Анан кийин ошол эмгек адамды жаратат дегенде эмгектенип атып, Кудайга шүгүр ойноп, ырдап жүрөбүз. Алгачкы жолу ошо аккордеон үйрөнгөндө көптөгөн жагымсыз сөздөрдү карабастан чыдап, мен үйрөнөм, мен ушуну колдон келет. Эми мен аябай эле жагымсыз деп айтпайын, баягы бирөөлөргө кичине кыжалат кылып койгон күндөр болот, уктап аткан кишилер болот. Уйкусу тынчын алган, тынчын алган деп айталы. Жакшы. Келиңиз анда мен ойлодум, алгачкы жолу үйрөнгөндө бир оңой эмес, негизи өзүңө жаккан ырды терип үйрөнүп баштайт. Эки жан айкалыштырып ойногондон соң бир ырды жарата аласыз дегенде. Алгачкы кайсы чыгарма менен үйрөнгөнсүз? Ал кезде бардык гитара черткенде эле, комуз черткенде эле ошол биздин убагыбызда да 30 жыл мурун дейли. 30 жыл мурун атасы кеткен соң. Оңойда. Ошондон көп үйрөнгөн мен билишимчечи. Мен да ошону ойноп үйрөндүм эле. Бирок эч качан согуш болбосун. Мына ушул заманыбыз жаркырап жайнап, ар бир үйдө ушундай жагымдуу наристе үндөрү болуп, келин кирип, кыз берип, жакшынакай күндөр эле көп болсун дейбиз. Ооба, негизи аккордеон үйрөнгөндө ошол жеңилине баштайт деп мен уккам. Себеби мен өзүм бир кызыгып көрүп бир үйрөнгөм. Апакем деген чыгарма, апакем кайда, мен кайда деген алдан чыгарма оңой экен, себеп клавишаны териш үчүн. Келиңиз анда сизге дагы кезектер эл дагы кайсыл чыгарманы аткарып бересиз, бир эфирде шаңга бөлүп бийлетип, элди жыргатабыз деген. Эми Нуржамал Садыбакасованын сөзүнө жазылган Нурия Жунушалиева эжекебиздин Эне деген чыгарма бар. Ошол ата-энеге арнап, жалпы ата-энелер аман болсун деген ой тилекте ошол чыгарманы арнап берейин. Кайгы менен кубанычымды бөлүшүп, эне кымбат издесең да таба албас. Маңдайымда жылдызым ал жаркырап, ата деген болсо экен деп карыбас. Маңдайымда жылдызым ал жаркырап, эне деген болсо экен деп карыбас. Оку деген тилегиме жетирип,
дайым кайратыма дем берет, акыл айтып бала чагым сүрөттүм. Ата деген кандай сыйкыр керемет, акыл айтып бала чагым сүрөттүм. Ата деген кандай сыйкыр керемет. Балтыр бешик ойноо бала кезимде, болгон күчүн мага гана деп келген. Ардактаган эне деген атыңдын касиети жүрөгүмдөн кетпеген. Ардактаган ата деген атыңдын касиети жүрөгүмдөн кетпеген. Касиети жүрөгүмдөн кетпеген. Ай баракелді, қолшалар болсын. Азаматсыз, негізі қырғыздан айтат қой, ырдым пере ырыспай деп. Ырыспай атауыздың қанчалаған оңдары, қанчалаған ырлары ел өзіне ырдалып келе жатат дегенде, негізі айтайын дегенім, сіздер дағы балким оң жазып, ыр жазып, ушул жанында қандай қарайсыздар, балким ыр жазасыздар бұл? Мен ыр жазып, бар оңдырым жүр, бірақ жарайды да елге. Ел өзін алын әлек. Демек өзіңіз сөз алыңызса оң жаратып қоймай, талап біраз чымым деп қойды. Чымым бар екен. Әлем ағай сізше? Сізде қандай? Оон деген ар бир чыгармачыл адамдын дареметине жараша жаралат экен. Кээ бири бар отуруп алып мен жазышым керек деп өзүн кыйнап жазат. Кээ бири бар эргүү менен жазат. Мен бир 2-3 оонум бар. Анан баягы мен аккомпаниатор болуп да иштедим да. Көптөгөн ырчыларга аккордеон ойноп берип, көптөгөн жерлерде гастролдо кыдырып концерт берип жүрдүк. Анан бир ыр чыгарып келатсаң эле бир жерге окшошкондо эле токтойсуң да. Бул ырга 2-3 сабы окшошуп кетип атат деп эле оонго көп чыгарганга басым бербейм. Анан бир баягы эргүү келет, эргүү деп коет, ошондо бир чыгат, 2-3 оон чыккан. Азыр эми оон деп калдың, анда ушул Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы өттү, ушу Сары Өзөн Чүй районунда, Токмок шаар Чүй районунда. Ошол жерде мен да чыгармачылык инсан катары менин да жүрөгүмдү толкуп өттү. Жусуп Баласагын жана Бурана деген чыгарма жазылды эле, ошону аткарып берейин анда. Демек сөзү оonu сизге таандык. Жакшы. Бир айткандай, азыркы оончулардын баары эле чыкканда эле сөзү оон өзүмдүкү деп айтат дегендей болуп. Албетте бул мактанарлык нерсе, себеп дегенде эмгектин артында кандай сон ийгилик, бул да ийгилик деп билебиз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, албетте сөз оonu агайды өзү таандык. Жакшы бир Жусуп Баласагы жана Бурана деген чыгарма. Келиңиз анда. Анда бул эстрада жаатында чыккан трио болуп балдар менен ырдадык эле. Эми аккордеон менен да көрөлү эле. Келиңиз. Жусуп Баласагын бабам жер деген, жоокер кыргыз баатыр мүнөз эл деген. Чын жалганды айырмалап жүргүндө чыйыр салып жазган ыры эл менен. Бурана, 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 мунара, мунара, мунара. Баласагын шаарыбыз, даңктанабыз барыбыз, таң калабыз Бурананы курганга. Баласагын шаарыбыз, бактылуубуз барыбыз, барктанабыз канча кылым турганга. Жардыбай деп бөлүшкөндөн болбойлу, жашообузду жакшы жака оңдойлу. Чын жалганды айырмалап жүргүндө жайда кышта жакшы тойду тойлойлу. Бурана, 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 мунара, мунара, мунара.
шарыбыз, даңктанабыз барыбыз, таң алабыз бурананы курганга. Балласагын шарыбыз, бактылуубуз барыбыз, барктанабыз канча кылым турганга. Алла тоодон жазган ырлар бермети, азыр турат бурананын келбети. Алпакындын кут билимин жар салып, адамзат суктанышат жер бети. Бурана, 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 мунара, мунара, мунара. Балласагын шарыбыз, даңктанабыз барыбыз, таң алабыз бурананы курганга. Балласагын шарыбыз, бактылуубуз барыбыз, барктанабыз канча кылым турганга. Барктанабыз канча кылым турганга. Әлбетте бұл чарма патриоттық чарма, өз елін, өз жерін даңқтап чыгарылган бир чарма экен деп билдим. Себеп дегенде ушул бурананы, Сарыөзөндү, Сарыөзөн чүйдү даңктап, ошонун ичиндеги нерселерди камтыган. Мунун тарыхы мындай да. Жусуп Баласагынды жеке эле Сарыөзөн чүй эмес. Бөлөк улуттар, уйгурлар, бөлөк улуттар, биздин акын, биздин инсан, биздин баатыр деп талашка түшкөн инсан мунун кыргыз экенин, ал муздактан канча деген кыргыздын болгон нерселерин жазганын бул тастыкталган да. Анан ошонун негизинде кыргыздын Жусуп Баласагыны, кыргыздын ошол айтылуу буранасы, мунарасы ошонун негизинде чыккан чыгарма болду. Әлбетте, бул тарыхты билген, бул биз өзүбүз үчүн жакшы нерсе. Ар бир күн өз тарых, ал эми биздин келечек урпактарыбызга ошол тарыхты өткөрүп бериш бул биздин парзыбыз. Әлбетте, тарыхты сактап калыш кыргыздын кыргыз экенин таңазалап турат. Әлбетте айтат го, бабалар айтат, балдарым ак калпакчанын башты бийик карбаган. Кайда жүрсөң сыймыктанам ардайым, кандай бакыт кыргыз болуп калган деп. Биз кыргыз экенибизге сыймыктанып, кыргыз экенибизге даңктанып, биздин келечек урпактарга татыктуу өткөрүп бериш бул биздин парзыбыз деп билет. Әлбетте, мынакей чыгармачылыкка аралашып жүргөндөн соң кээ бир учурларда кыйынчылыктар болот. Деги эле чыгармачылыкта ыр жастырып, клип тарттырып, ушундай пландар болду. Канча клип тарттыңыздар же канча жастырдыңыздар? Биз эми пландар барбы дегенде? Пландар деле бар го. Оюбузда бирок мындай чыга элекпиз эфиргечи. Анда-санда ушинтип силер чакырганда келип калабыз. Атак биз көбүнчө эле баягы эл арасында жүргөн таланттарбыз. Әлбетте, айтайын дегеним, кээ бир адам баласы кыялданат экен да, мен ушундай болсом экен, же ушундай нерсени кылсам экен деп айтайын дегеним, балким бир кыялыңыздардын бир бурчу болгон ошол балким ушу клип тартып, ушул ырым сакталып калсын деген ниетиңизде деген. Демек, акыркы жылдар болсо да күндөрдө бир жакшы клип тартайын деген пландар барбы? Эми бизге клиптин деле азыр мааниси жок, чынын айтканда. Эми баягы өзүң тарткынчаактык да болот экен бул. Ошол клип, ошол чыгармачылык менен башот менен аралашкан күн болгон деле жок бизде, чынын айтканда. Ошол өзүбүздүн элдүү түлкү аш өлбөйт дейт. Ошо айланада өзүңдүн чыгармачылыгыңды сыйлаган ушундай жакшы инсандар бар. Ошолор менен гана чыгармачылык байланышты. Анан сөзсүз түрдө эле кыргыз эли таанып, анан теле жылдыз, анан эл акын, эл артист деген азыр аябай мода. Эмек айланбады. Анан бизге андай ой тилек деле жок. Эл арасында Демек, жүрөктөгү чыккан нерсени ошол колдон келишинче оргуштап чыккан талантты элге тартуулап эле жүргөн. Албетте жакшы. Келиңиздер, мындайлы баардык телекөрүүчүлөр эки аккордеонду кармап отурсак, аяк кызып аткан болуш керек. Экөөңүздөр бир учурда бир чыгарма аткарсаңыздар болобу? Эми аткарсак болот. Эми бул даярданыш эмес, биз ойной беребиз. Анан кийин кичине сапат деген эки аккордеон менен баягы эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт дейт го. Өткөндө ушул эфирден эле көрдүк. Аккордеончуларды отургузуп алып импровизация деген конкурсу бар экен. Ошондо эми канчалык чыгармачылык деңгээли бийик болсо дагы
ортодо фальштер чыгып турат да. Ошондон сырткары эле болгон оң да. Жакшы. Бул өз аккордеон өзүнчө эле оркестр. Өзүнчө оркестр болуп түшүнгөн кишиге. Демек жакшы. Убакта айтсаңыз, мисалы аккордеон ойноп жүргөндө, чарбалар аткарып жүргөндө бир ырдын тандалгандан соң ушул ырдын тарыхын, мазмунун чагылдырып ырдаш сиз үчүн кандай деп билесиз? Эми ар бир ырдын өзүнүн тарыхы бар да. Мисалы ырдап атканда, ушул ырды ырдап атканда жаштык кезиң эсиңе келет да. Мисалы Түгелбай Казаковдун, Асанкалы Керимбаевдин ырлары менен чоңойт да. Ошол ырларды ырдап жүргөндө биз ойлочубуз, ийи ушинтип качан ырдайбыз депчи. Анда аккордеон ойной албайбыз да. Анан Кудайга шүгүр ошол инсандардын ырын ырдап жүрөбүз. Демек, ошол бала чагыңызда ошолордо болушунда качан ойноп келсиз, кыялданчу экенсиз. Демек, ошол убакта ошол ырлар менен чоңойдуңуздар, кайсы чыгарманы аткарып берет азыр бизге? Балким Түгелбай Казаковдун, балким Асанкалы Керимбаевдин, Токон Эшикбаевдин. Түгелбай Казаковду айтып калдым. Түгелбай Казаковдун ырларын мен бала кезимден жакшы көрөм да. Анан жакшы ыры бар, Элегия деген. Ошону ырдап берейин анда. Сен мына жаңылып калдым эми. Келиңиз. Улап коебуз. Эмнегедир мен сага арынам керек, көз көрүшү болбойт го кайрадан бер. Ал күндөрдө түбөлүк калгым келет, эмнегедир мен сага арынам керек. Sen kaydasın bu günde, men kaydamın. Boz jırgıdoy taң aşçı, jaydaktaldım. Biz жоголдук экинчи, кайрылбайбыз. Sen kaydasın bu günde, men kaydamın. Жакшыры жазып мен сага арман керек, барбады да кездешүү эч ким билбей. Ошол түнгө кайрылып баргым келет, жакшыры жазып мен сага арман керек. Sen kaydasın bu günde, men kaydamın. Boz jırgıdoy taң aşçı, jaydaktaldım. Biz жоголдук экинчи, көрүшпөйбүз. Sen kaydasın bu günde, men kaydamın. Özüm menimi aldom gerek, kaçandır bir kezderde jolugandep. Uşulарды жакшы деп арном керек, өзүмдү өзүм ушинтип алдом керек. Sen kaydasın bu günde, men kaydamın.
Коргодой таң ашчы жайдакталды. Биз жоголдук экинчи көрүшпөйбүз. Сен кайдасың бул күндө, мен кайдамын. Сен кайдасың бул күндө, биз кайдабыз. Ай баракеле, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, келиңиздер эсибиз каттара кезек берели. Өзгөчө биздин куттуктоолор, кабыл тилектер бар экен. Саламатсыздарбы? Пирамида каналы жалпы жааматы Бакыт Байке жана Кадырбек менин өкүл атам дейт. Сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Мен кымбат дейт. Менин өкүл атам алтын адам, көптөгөн ийгиликтерге жетишүүгө тилектешмин. Ошондой эле Бакыт Байке дагы дейт. Рахмат. Кыздарыңыздар окшойт. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Биз таңкы тамаша көрсөтүүсүн дайыма көрөбүз. Ар дайым ишиңиздерге алга жылып, ийгиликтүү боло берсин дейт. Анан аккордеон ойногон байкелер сиздерге да чоң ийгиликтерди каалайм деп Аксыдан дейт. Ай рахмат. Караңыздарчы, аккордеон деген бул ушунчалык кээ бир учурда мен байкайм, маанайы түшүп турган адамды дагы өтө бир шаңга бөлөп, жакшы бир чарба аткарып бергенде ушунчалык өзүңө ээлгип аласың. Рахмат, ардактуу телегөрүүчүлөр, келиңиздер жагымдуу клиптен соң биз кайрадан маегибизди улантабыз. Али бей, жагымдуу өзгөчө бир чыгармаларды берели. Андан соң биз байкелерибиз менен агаларыбыз менен эфирди улантып атабыз.
Ошентип ардактуу телекөрүүчүлөр бүгүнкү эс алуу күнүбүз дагы жакшы сонун эфир менен өтүп жатат. Себептен мыкты агайларыбыз келип бизге мыкты чыгармаларды аткарып өзгөчө шаңдуу эфир куруп берип жатат. Келиңиздер дагы жеке жашоого кайтып көрөлү. Кайтып баралы дагы жеке жашоодо канча баланын атасыз, канча небере, чебере дегендей агайдан баштайлы керек. 2 кыз, 1 уулум бар. 2 кызым Кудай буюрса турмушка бергенбиз. Экөөнөн 2 неберелер кылды. Жээн неберелерим бар да. Балам 5-класста окуйт. Жалпы өкүл балдардын небереси болушкондо Кудайдын баары сүйүнсүн. Жакшыла бүгүн имена бүгүн Дөң арык деген чүйдө Дөң арык айылында менин өкүл балам бар, Майрамбек деген. Ошол Майрамбектин кызы менин неберем болуп калат да. Айкенин бүгүн туулган күнү. Ошол эфирден пайдаланып куттап коеюн. Келиңиз. Айкенин ден соолугу чың болуп, келечекте Кыргыздын бактылуу талайлуу кыздарынан болсун деп тилектесмин ошол. Албетте. Айке туулган күнү менен небере. Жалпыбыз менен куттуктайбыз. Кадырбектин айыш уулу болуп калат да мен өкүл балам. Жакшы. Ал эми сизде канча балаңыз, канча кызыңыз? Кудайга шүгүр. Биринчи ата-энеден баштайлы. Ата-эне Кудайга шүгүр азыр күлү күчтүү, жакшы. 6 тууганбыз, 6 эркекпиз да. Анан аны улап өзүбүз үй бүлөгө кайрылсак азыр 3 уул, 1 кызым бар. 4 ай болуп калды кичинекейине, жакында эле балалуу болуп. Азыр ымыркайдын сүйүп жыргап аткан убагыбыз да. Албетте чыгармачылык инсан болгондон кийин балдар, кыздарыңыздар чыгармачылыкка кызыккандары барбы? Балким кызыкса ошолорго сиздер кандай бир өбөлгө болуп жардам бересиздерби деген. Сөзсүз түрдө эми чыгармачылык үй бүлөдө кандай гана болбосун ошол өр кулагына жан дүйнөсүнө сиңип чоңоет. Менин уулдарым экөө тең, бирөө ошо азыркы убакта Бүйүк Сара Бейшеналиев атындагы университетте окуйт. 3-курста. Аккордеон ойнойт, комуз ойнойт, дагы көптөгөн инструменттерге гитара ойнойт. 2 уулум дагы мына кароо сынактарга катышып, комуз күүлөрүн ойноп жүрөт. Анан кызым кичирээк, кичинекейим да келечек көрсөтөт. Ооба. Демек, эгерде келечекте уулдарыңыз ырчы болом десе, демек сиз жардам берип, көмөк көрсөтөсүз. Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде чыгармачылыктын кыйынчылыгын жан тереңинен сезип билгенден соң, мисалы, мен жетпеген кыялга, мен жетпеген максатка уулум жетсин деген балким сиздер кыялдар болушу мүмкүн. Кыялдар бар эми, кыйнабайбыз. Ар өзүнүн оюнда. Албетте баланын тандоосун эркин өзүнө коюш керек деген. Бүгүн дагы мынакей кар жаап, сонун болуп, жол тайгак биз эртең менен чыккандачы, бирок элдин таңкы тамашасы ушундай жакшы маанайда болсун. Бактыгүл Макмал деген акын эжебиз бүгүн кар фестивали деп баардыгын толук алып кетти. Бизди да чакырды эле, биз ошо эфирден бара албай калдык. Ошо жерде да кар фестивали болуп атат. Ушундай кыштын кыштай болгону, кыздын кыздай болгону дейт го. Ошо кыштын кыштай болуп ушундай кар жаап турса, элдин маанайы да ушундай жагымдуу болсун деп тилейбиз. Ооба, негизи айтат го, кыш кандай болсо жазыбыз дагы берекелүү болот деп коет го. Түшүмдүү. Албетте, ооба. Мисалы, биз азыр бүгүн кар жаап аткан себебин мен байкап турам. Себеп дегенде биздин эфирибизге 2 аккордеонду көтөрүп келип шаңгөлөйт деп, агаларыбыз келет деп, ак карды жаадыртып, атайын сиздерди ушундай. Жолго ташап койдук да. Албетте, ак карды калдык. Негизи силерге кайсы мезгил жагат? Өзгөчө ага айтыңызчы. Балким кыш мезгили жайсыз. Мага жылдын 4 мезгил тең жагат. Ар бир мезгилдин өзүнүн жакшы эмеси бар. Керемети бар, Керемети бар. Мына бүгүн иште кар жаап, жакшы, маанай жакшы, таза аба. Ошо биз ойлойм, ушул элдин пейили ушундай ак кардай таза болсо экен депчи. Жайдын өзүнчө керемети бар. Жайында өзүнчө гүлгө барып, күзүндө токчулук дегендей, жазында дагы бир илгери айтып койчу элек, жаз сүйүү башталат депчи. Сүйүүлөр жазда башталат. Анысыларындай жазында жаштардын сүйүүсү ойгонот. Андан биздики да ойгонуп кетет. Эфирдерди апам көрөт, камыз айтып болуш керек. Сен үйгө кел тамак. Өткөндө 80-де абышка айтпайбы? Бизде эле жүрөк бар да депчи. Анысыңарындай эме. Албетте, жүзүбүзгө буруч түшсө да жүрөккө буруч түшө элек деп бекерин айтылбаса керек. Ал эми сизге кайсы мезгил өзгөчө жакшы көрөсүз? Кайсы Жылдын 4 мезгили бар. 4 мезгил үчүн мезгилин тең Кудайым биз кыргызга ошону ано кылып белекке берип койгондой да. 4 мезгил тең жыргалы менен жакшынакай элестери менен бизде эске калат.
ырларды чыгарган мына чыгармачылык инсандар. Кыш жөнүндө ыр бар, күз жөнүндө ыр бар, жаз жөнүндө ыр бар, жай жөнүндө бар, көл жөнүндө жалаң кандай сонун. Кыргыз элибиз негизи турмушубузга абдан ыраазы болушубуз керек да. Кудайым берген bir бейиши, 4 Айым берген жер. Айтайын деген, кайсы мезгил жакшы көрөсүз дегендин себеби ар бир мезгилди жакшы көрүп, ар бир мезгил өзүнүн мүнөзү бар экен да. Мисалы кыш мезгилин жакшы көргөндөр бир аз оор басыруураак болот экен. Жаз мезгилин жакшы көргөндөр булар аябай шайыр, ана бат эле күмүркөлүп күн ачылгандай болуп бат. Жаздын күнүндөйбү каба. Күз мезгили болгондо топчулуктун мезгили болгондо. Жай мезгилиндеги инсандар болсо, булар баардыгын андай тең караган адамдар болот экен да. Бул статистикадан алынган маалыматтар боюнча айтып атам. Ал эми сиздер 4 мезгилди тең жакшы көрөт экенсиздер, демек 4 тең ошо 4 нерсе теңсиздер бар экен. Ошол нерселерди баары камтып жүргөнсүздөр, мындай бакубат, күчтүү инсан катары. Бар болгондо эле жана мен арнап өтпөдүмбү Жусуп Баласагын жана Бурана деген чыгармамда. Жайда кышта, жазда күздө түбөлүк, жаркыраган заман тоюн тойлойлу. Жайда кышта, жазда күздө түбөлүк, жаркыраган заман тоюн тойлойлу деп элибиз той маареке менен гана жыргап куунай турган элбиз. Этибиз даяр сарайыбызда, жайлообузда алып келип соёбуз, бышырабыз. Эмне мындан артык эмне рахат бар бизге? Кыргыз эли негизи эле байыртадан эле ушу тойго чаккан, көкөтөйдүн ашы деп ашты берип 7 күн 1 айлап тойлогон ушта. Аш берсек да тойлоп кетебиз. Ал эми айтып калдыңыз, негизи сиз элдин жакшылыктарында дагы кызмат кылып келатасыз дегендей. Негизи ошол тамадачылык деген бул кесиппи сизге же хобби? Эми мен үчүн кесип болду. Себеби дегенде мына маданият техникумун бүттүм, андан Бүйүсаря Бешеналиев атындагы институтты бүттүк. Ушуну атайын мен кесип кылып аркалап жүрдүм да. 15 жылдай маданият үйүндө иштедим. Ушул кесипти дагы мугалимдик кылып мектепте 4 жыл иштедим. Мен үчүн кесип бул ар бир инсанга, ар бир адамга берилбеген нерсе, берилсе да ошону өздөштүрүп кете албаган көп. Бул Кудайдан берилет деп ойлойм, талант деген. Ошол мен үчүн кесип. Мына тойлорду алып барам, үйлөрүнө барып кудайларын тосуп берем, ырларыбызды ырдайбыз. Ошол мен үчүн кесип. Мисалы айтып калдыңыз тамадачылыкты бул кесип катары деп. Мисалы азыркы учурда заманыбыздын талабы балким бизден 21-кылымдын жаштардын өнүгүп интернеттин заманы кээ бир учурларда аша чапкан оюндар, тойлорду Эми мындай, дайыр, аны түшүндүм. Силерге көз карашыңыз кандай? Көз карашым бул элдин табити. Элдин табити, дайыр. Себеби дегенде мына бир адам бар. Ушу тоюн жалаң оюн зоок менен өтсө экен. Ал адамдын табитин ошого ылайыктап кылып бериш керек. Кээ бир инсан бар, өзү бирөөнүн тоюна барат дагы, же оюнга да чыкпайт, ыр да койбойт, же сүйлөбөйт, билбейт. Ал айтат: "Мен тоюмду ушу жөн гана алып барып берип, эл ыраазы болуп, ырдагандар ырдасын, бийлегендер бийлесин, жөн эле алып барып берип кой." Ошондой элдин көз карашына, ыргагына жараша алып барабыз. Азыр эми кайталанма болуп атпайбы баардыгы? Мына интернетти ачат дагы азыр эмне деген оюндар бар, эмне деген шылдың сөздөр бар. Анан Кудайга шүгүр, ар биринин өзүнүн сүйгөн нерсеси бар, оюндагы талабы бар, ошого жараша иштей беребиз. Демек, мисалы 50 жылдык юбилей болуп юбилейге ылайыктуу, улуу аталарга, апаларга ылайыктуу бир жакшы бир оюндарга. Үйлөн той болсо, үйлөн тойго да ылайыктуу. Албетте, мисалы той жаатында жүргөндөн соң ар кандай учур болот. Мисалы бир адамга эмес, 1000 адамга жагыш андан татаал деген сөз бар. Мисалы ошол 200 адамды башкаруудагы өзгөчө бир татаалдык болот. Мисалы ошол адамдардын оюн окуп билүү керек, кайсы эмнени каалап аткан нерсени билишиң керек дегенде. Тойдогу мындай сизде кызыктуу учурлар, кайсы учурларда көп болот? Тойдун башындагы, ортосундагы, аягында. Эми ар бир тойдо өзүнчө бир кызыгы бар. Биз ошо мына көп жылдан бери ушу тамада болуп, тойдо жүргөндүккө маани деле бербей калдык да. Себеби бирөөгө ошол нерсе абдан кызык болот. Бизге күндө көргөн окуя да. Ошондой эле сезилет бизге. Демек, эң өзгөчө эсте кала турган той бүткөндөн кийинки деп коебуз. Тойдо кол армашып кетти. Келиңиз, анда эмесе ошо той жөнүндө сүйлөшүп калдык, бир той жөнүндө шаңдуулардан эфирди жакты, шаңдуу чыгарма аткарып берсиңиз. Дайыр шаңдуу деп аябай басым жасап атасың. Эми шаңдуулардын бири мен ошо улуу устатым деп билем. Устат шакирт менен өнүгөт негизи.
Каныбек Качкынбаев деген куудул тамада жезден бир чети бар эле ошол адамдын жазылып ырдалбай аткан көп чыгармалары бар. Ошолордон бирди ырдап берейин. Балама деген сөзү ону Каныбек Качкынбаевдики. Кагылайын берекем, как жүрөгүм бөлөкөм, бой тойгон секет болоюн, боруна кыса темекем. Ымыркайын секетим, ырыска бүткөн талайын, ымыркайын секетим, ырыска бүткөн талайын, ырыска бүткөн талайын. Балбылдаган ынагым, балам менин чырагым, талайга бүткөн кубанчым, талпынса деп турамын. Садагасы эрмегим, сагынамын көрбөсөм, садагасы эрмегим, сагынамын көрбөсөм, сагынамын көрбөсөm. Алдей ардагым, апаң бирге ардайым, ансайын күлсөң каптырып, ачыла түшөт манайым. Ымыркайын секетим, ырыска бүткөн талайым, ымыркайын секетим, ырыска бүткөн талайым, ырыска бүткөн талайым. Кагылайын берекем, как жүрөгүм көлөкөм, ымыркайын секетим, ырыска бүткөн талайым, ырыска бүткөн талайым, ырыска бүткөн талайым, талайым. Кандай сонун чыгарма. Мисалы көптөгөн чыгармалар жазылып, эл оозуна далбай чыкпай калган чыгармалар болуп калат. Бирок тилекке каршы ушундай сонун чыгармалар эл оозуна алып ырдалса, бул сонун деп ойлойм. Себеп дегенде мааниси дагы, ону дагы сонун аткарышы өзгөчө ага эске туура келет экен. Рахмат. Оон деп атпайсыңбы? Оонду 100дөп, 200дөп жараткан оончу досторубуз бар. Ошолордун ырлары ырдалса экен деп тилейт экенсиң да. Ошонун баарын ырдаганга убакыт да жетпейт, эфир да жетпейт дегендей. Келиңиздер анда SMS каттарга кезектер эле. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Карабаңыздар байкер, үнүңүздөргө береке дейт. Үнүңүздөргө суктанып, ушунчалык биздин көрөрмандар суюу отурат. Албетте бул дагы сиздердин чындыгы бир ырга болгон ышкыбоздуктун белгиси деп билебиз. Пирамида телеканалы ысык салам байкер, саламатсыздарбы дейт. Ишиңиздерге ийгилик дейт. Деп Мику ардайым жүзүңүздөргө жылмайып кетпесин. Балли жакшы ырдайт экен дейт. Дөң арыктан дейт. Рахмат. Кутман таң дейт, кутман күн, бакыт байкет, жана ошондой эле сизди тааныбыз дейт. Абдан таланттуу адам, керчиликтүү адам деп билебиз. Сизге чын ден соолук, узун өмүр, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз жана үй бүлөгүңүз менен бактылуу күндөрдө жүрө беришиңизге тилектешпиз дейт. Рахмат. Жакшы, жана ошондой эле кийинки SMS катыбызга кезектер эле. Кутман таң алтындарым, узун өмүр, ар дайым ырдап жүрө бергиле. Аккордеон канча турат, балдарым кызыгат, алып бергенге шарт жок. Неберелерим апасы жок, атасы да кызыгат дейт. Негизи аккордеон канча турат, ошону айтып коюңуздар. Багыт байке айтсын. Кээде алып сатуу иштеп коет да. Иман эме. Бизнес кайлапкан бек кой. Балбазарга алып саткандай деп аккордеон алып сатып коет да. Негизи орто сепин алып караганда канча суммада турат аккордеон? Билбейм, ага бир жигит бар, ушул алып келип берет постоянно. Москвадан алып келет да. Москвадан. Мисалы мурик аккордеон өзүм 20 миң алгам. Мындан кичинекейтер бар 15 миң, 10 миң ар кандай. Эмесине жакшы да. Демек Бекерден 500 миңге чейин бар дегендей. Демек урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте аккордеондун сапаты менен багланат. Аккордеондун жана ошондой эле аттары бар, өздөрүнүн кандайдыр өзүнүн баркы менен дегендей. Орто эсептен алганда 15 миң сомдун тегерегинде Жарданда бар мындай үйрөнчүк балдарга. Үйрөнчүк балдарга ошо 10 миң сом тегерегинде алып берсеңиздер болот экен. Албетте бул дагы бир жакшы маалымат катары айта кетели. Ал эми кийинки SMS катка кезектер эле. Кутман таң алтындарым дейт.
Жана ошондой эле өзгөчө бир эсемес бар экен. Акыркы эсемести окуп коелу, урматтуу биздин коноктор. Кадыр менен бакытка, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым элдердин көңүлдөрүн көтөрүп, ырдап жүрө берсин. Токмоктон имарат бурана тобу дейт. Жана Жана менин өкүл кызым дагы ушу имарат бурана тобунда кымбат деп жазбады. Ошол чоң иштейт. Рахмат Имарат эже, кымбат. Имарат эже өзү продюсер, азыр ачып бурана тобу деп. Жана ошондой эле дейт, Пирамида каналы жана режиссер Жайнагүл Темиркул кызына ийгиликтер каалайбыз дейт. Имарат тобу дейт. Рахмат, сизге да ыраазычылык билдиребиз, сизге да чыгармачылык ийгилик болсун. Албетте келиңиздер, убакыт деген убакыт экен, билинбестен эки аккордеондун коштоосунда мыктыларды аткарып, мыкты маектешип бир саат өтүп кетиптир. Силерге эркин микрофон берейин, жакын туугандар менен өзүңүздөр менен жүрөктөн чыккан кылуу тилектер, туулган күн ээлери болсо, Бакытбекке кененирээк жүрөктөн чыккан менен бир-бири менен астам. Эми жана айтпады ошол өкүл кызым, өкүл баламдын кызы менин неберем Айкени куттуктап бир ырдап коеюн. Ооба, кеңеш ошол. Келечекте жакшы кайра узун болсун. неберем Майрамбек бүгүн Майрамбектин кызы да экен. Сүйүнүп аткан убак экен. Айткандай, эки уюмда төрөдү деп коептур. Бүгүн кош майрам деп чоң эле эфирге чыгып баралы да майрам. Баралы. Келиңиз анда сиз Анда эмесе жакшы чыгармалар берели. максат Кыштыбаев ырдап жүргөн жүрөк сырын ырдап берейин да. Жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгерим мен сени көркүңө жоктой теңдеши көңүлдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезмекмин байкабай калсам мен сени жүрөктүн сезбей арзосун турмуштун баспай ашоосун өтмөкмүн сени көрбөсөм өмүрдүн сезбей жашоонун сезбей кызыгы Ай баракалла. Өтө сонун чыгарма. Келиңиздер анда эмесе агай баштайлы, силерге эркин микрофон берейин. Жалпы кыргыз журтчулугуна жашыл жакын туугандар эмне дейм эми менин бир туугандарыма, тууган тушкандарыма, кыздарыма, балдарыма, жалпы кыргыз элине кааларым кирип келген жаңы жыл менен куттуктаймын. Кыргыз элибизде чың ден соолук болуп жанакындай аламда болуп аткан аламаттардан сактасын. Элибиз аман болуп, эл ичинде аман жүрөлү. Кыргыздын пейили эчте каршы аткандай ак кардай ак болсун. Ошол кыларым. Рахмат. Кеңес. Эми ошол 2020-жыл ар бир үй бүлөгө жакшы жылдардан болсун, кемибесин. Ар бир инсанга ден соолук берсин, жакшылык берсин. Үй бүлөлүк ынтымак элибизде журтубузда ырыс алды ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ырыс ынтымак тилеп,
ар дайым аман со жакшы тилектер менен бөөдө кырсыктан тышкары аман эсен жүрө берели. Рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушинтип элдин маанайын көтөрүп туруңуздар. Ар дайым чакырып турсаңыздар келип турабыз. Рахмат, ыраазычылык билдиресиз. 1 саат бою аябай сонун экинчи болду. Албетте сиздердин үй-бүлөңүздөргө дагы чыгармачылык, өзүңүздөр чыгармачылык ийгилик, үй-бүлөңүздөргө бакыт жана ошондой эле сиздердин ынтымак, сүйүү, бакыт деген эле неберелерди эркелеткен мыкты аталардан болуп жүрүңүздөр. Албетте урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде мыкты 1 саат бою эфирде биздин агаларыбыз келип сонун ырлары менен жана ошондой өзүнүн маегин куруп бердилер. Албетте биз коштошпойбуз. Кайрадан көрүшкөнчө амандашып калабыз. Бар болуңуздар.